Кудайдын чакырыгы 8 январь. Ал эми силер тандалган уруусуңар, падышанын ыйык кызмат кылуучуларысыңар, ыйык элсиңер, Кудай энчилеп алган элсиңер. Силерди караңгылыктан өзүнүн ажайып жарыгына чакырып алган Кудайдын улуу иштерин жар салыш үчүн тандалгансыңар. Кудайдын көзүндө биз ушундайбыз. Тандалган уруу болуу башкалардан жакшыраакпыз дегенди билдирбейт. Кудай бизди ырайымы менен тандап алып, бизге ушундай артыкчылыкты тартуулады дегенди билдирет. Биздин буга чейин кылып келген күнөөлөр, өткөн жашообуз жана адамдардын биз тууралуу ойлору биздин баалуулугубузду аныктабайт. Кудай бизди тандап, ырайымын төктү. Мына ушул нерсе бизди баалуу кылат. Падышанын ыйык кызмат кылуучуларысыңар дегени чоң жоопкерчиликке чакырат. Байыркы осуят убагында ыйык кызмат кылуучулар Кудай менен адамдардын ортосунда арачылык кызматында болушкан. Азыр болсо ар бир ишенүүчү Кудайдын алдында башкалар үчүн арачылык кылганга чакырылган. Ыйык элсиңер, башкача айтканда Кудай үчүн бөлүнгөнсүңөр. Ыйык болуу бул дүйнөдө жашап жатып, Кудайдын принциптерин таза жүрөк, тил алчаактык жана сүйүү көрсөтүү. Биздин чакырылганыбыздын максаты Кудайдын иштерин жар салуу. Бир туугандар, бизди өзүнүн ажайып жарыгына чакырып алган Кудайдын улуу иштерин жар салалы.